Мына биринчи. Облус борбору Нарын шаарында үгүт иштерин жүргүзүү, партиялардын бюллетендердеги катар сандарын жана теледебаттарга чыгуу кезегин аныктоо боюнча өткөрүлгөн чучуулак менен башталды. Анын жыйынтыктары менен талапкерлер алдыдагы саясий өнөктүгө байланышкан бардык мыйзам актыларын так сактоо, бири-бирин каралоого жол бербөө, социалдык түйүндөрдө чыныгы расмий оккупанттарды колдоону жөнүндөгү меморандумга кол коюшту. Мурунку депутаттар 4 жылга депутаттыкка шайланышчу болуп, бул жаңы мыйзамдын өзгөрүүсүнө баягы ылайык 5 жылга шайланышат. Ошондой эле шайлоонун босогосу дагы төмөндөтүлдү. Мурунку шайлоодо 7%дан өткөн баягы добуштарын алган партияларга мандаттар бөлүштүрүлсө, азыр 5%дан өткөн добуштарды алган партияларга мандаттар бөлүштүрүлүп берилет да. Мына ушундай жаңылыктар менен толтурулган жергиликтүү кеңештерге шайлоолор азыртан эле көпчүлүктүн бүгүн кызытууда. Буга чейинки тажрыйбаларга кайрылсак, айрым учурларда депутаттык креслолор үчүн күрөштө чектен чыккан жоруктар катталган. Айрыкча уруу-урууга бөлүнүү жаман өнөкөткө айланып, ал элдин биримдиги менен ынтымагына доо кетирген. Андыктан баардан мурда ушуга тынчсызданган мамлекет башчыбыз Садыр Жапаровдун шайлоонун ар кандай шайтан оюндарынан бийик болуп, татыктууларын тандоого чакыргандыгы тегин жерден эмес. Талапкерлердин ичинен татыктуусун тандоо да оңой иш эмес. Талапкерлердин арасында кызыл тилин жанган, убаданы укмуштай берген, акчасы менен арбай тургандар, бирок аймактын, шаардын жүгүн тартууга акылы, билими, тажрыйбасы жетпегендер дагы жок эмес. Ушундай депутаттарды шайлап алып, анан 5 жыл бою өкүнүп калбаңыздар. Мектеп, бала бакча, жолдорду жана башка бардык социалдык объектилерди мына мамлекет куруп беребиз. Эч бир талапкер же депутат өз чөнтөгүнөн жасай албайт. Бирок бийликке курулай доoma тартып, элге болсо асмандагы айды алып берем дегендер да бар. Иш жүзүнө келгенде кандай экенин көрүп эле жүрөбүз. Кайрадан Нарыншандагы саясий өнөктүгө даярдыктарга токтолсок, учурда 21 шайлоо участкалары уюштурулуп, тиешелүү жумуштар жүрүүдө. Алдын ала эсептөөлөр көрсөткөндөй, чакан каларда баш аягы 33 000 адамдын добуш берүүгө укуктары бар. Антсе да жети өлчөп бир кестемекчи аларды толук тактоо дале улантылууда. Ошону менен бирге эле шайлоо участкаларынын мүчөлөрүн окутуу, керектүү жабдыларды орнотуу сыяктуу маанилүү жагдайларда унутта калган эмес. 21 участоктун баары азыр ачылып, тизмелер илинди. Учурда көрүп турганыңыздардай 250 мүчө иштеп атат, дежурствого туруп атат, өз графиктери менен окуу иштеринин графиктери түзүлгөн, алдыда окуу иштери болот. Ар бир участоктун мүчөлөрүн окутабыз. Жакынкы арада келет, оборудованиянын баары коюлат. Жергиликтүү бийлик тарабынан азыр инвентарлардын баары участокторго коюлду. Эгер Нарындагы мандат үчүн күрөшкө белсенишкендердин тизмелерине көз чаптырсак, 70% буга чейинки чакырылыштын депутаттары. Мунусуна караганда жергиликтүү кеңештеги орундар үчүн күрөш оңой олтоң болчудан эмес. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын шаары.